Озакбек Теңшербаев сот департаментинин Талас облустук башкармалыгында сот приставы болуп 4 жылдан бери эмгектенип келет. Өз жумушун сүйгөн кызматкердин таң эрте иш ыргагы мына ушундай башталат. Иш бөлмөдө аткарылган иштер менен гана жумуш бүтүп калбайт. Ар бир өткөрүлгөн соттук процесстердин тынч өтүшү, ага катыштыгы бар жарандардын арыздануучу менен күнөөлүү тараптын ортосундагы карама-каршылыктарды алдын алып, коопсуздугун камсыздоо сот приставынын эң башкы милдети болуп саналат. Бизге көбүнчө ошо жер талаш боюнча келишет да адамдар. Бири-биринин огороддорун өтүп, чек арадан өтүп кеткен ажырашуу боюнча иштер көп болот, кылмыш иш да көп болот. Сыртта жүргөн менен билинбейт да ошо сотто канча иш болот, сырттагы адамдарга. Бирок соттун ичинде аябай эле көп болот да. Соттук отурумдарда биз ошо көзөмөл жүргүзүп турабыз. Себеп дегенде соттук отурумда баягы төрагалык кылуучуга сот отурумунда ошолорго баш ийбестен бири-бирине мындай өзү ич ара урушуп кетишет да. Андан тышкары бизге ошо сотко келген адамдар мындай сырттан жарандар келсе, биз ошолорго кызмат көргөзөбүз. Эмне үчүн келдиңер, бияка эмне жардам керек? Биз ошолорго туура багыт берип, сиз бияка барасыз деп кызмат көрсөтүп турабыз ошо келген адамдарга. Учурда жалпы облус аймагында 33 сот приставы бар. Алардын ичинен ар бир райондо 6 сот приставтары иш алып барат. Соттук приставтар бул сот ишиндеги белгиленген тартипти камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткарган мамлекеттик кызмат адамы. Аталган кызмат 2016 жылы киргизилген. Аз гана убакыт болгонуна карабастан, бул кызматтын орду чоң. Өткөрүлгөн соттук кароолордо тараптардын пикир келишпестигинен улам тартип бузуулар, атүгүл кооптуу кырдаалдар дагы жаралбай койбойт. Сот аткаруучулар соттон чыккан чечимди жана өкүмдөрдү аныктамаларды аткарышат, аткарып арагы түшкөндөн кийин. Сот аткаруучулар соттун чечимин аткаруу абагында аткарууга чыгышканда сот приставтардан көмөктөшүү үчүн билдирүү менен кайрылышып, сот приставтарынан сот аткаруучуларга жардамга балдар кетишет бизден дагы. Эгерде сот залында тартипти бузган жарандар болсо, ошо жерден сот приставтары ошо тартипти бузган жаранга карата протокол түзүүгө укуктуу, протокол түзүп штраф салышат. Андайлар бизде болуп турат, протокол түзүлөт, айып салынат. Айып салынгандан кийин протокол түзүлгөндөн кийин ал протокол сот аткаруучуларга өткөрүп берилет. Айдайкан Кожокулова сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын башкы адиси болуп эмгектенгенине 30 жылдан ашты. Ошол убакытка чейин ар бир ишке киришүүдөн баштап, аягына чыгарууда бул жерде эмгектенген мырзалардын мээнети зор жана алмаштырылгыс экенин баса белгилейт. Сот пристав менен кызматта иштеген мырзалардын жумуштары өтө оор. Ушу ата мекенди коргогон күнү деп эсептелинет да 23 февраль. Бул жалаң эле погон кийген офицерлерди, сержант, прапорщиктердин майрамы эмес, жалпы ата мекенин сүйгөн, ата мекен үчүн кызмат кылган эрктүү, күчтүү замандаштардын күнү да. Мырзаларды майрам менен чың жүрөктөн куттуктайм. Каалоорум ден соолук, бакубат жашоо, жумуштарда ийгилик. Мекенибизде тынчтык болсун. Ары жоопкерчиликтүү, ары татаал бул сот приставтарынын алгылыктуу иш аракети менен учурда Талас облусундагы сот процесстери тартиптин чегинде өткөрүлүп, катышуучулардын коопсуздугу камсыздалып келүүдө. Сеймак Барманов, Чыңгыз Бокошев, Урмат Докдурбек уулу, Талас шаары.